Söz Наристе Калчаевда, Жетеуіз район жаштарының лидері. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар туралы. Biz 2 günden beri ушул чоң талкуу болуп атат. Микрофонға жақынырақ сөйлеңіз. Ушу 2 günden beri чоң талкуу болуп атат. Бул жерде төмөндө айтып кетишти. Бул жерде биз саясий баада беришибиз керек деп, анткени биз ушу комиссияда иштегенде көптөгөн фамилияларды, көптөгөн немелерди ушу поименно бериле деп суранганбыз. Ал бул жерде азыр айтып кетип турган болсок, эң биринчиден азыркы өкмөттө отурган, өзүбүздүн өкмөттү башкарып отурган кишилерге азыр биз тапшырма берип туруп ушуну дагы күтөлүп атабыз 3 айга. Биз буга чейин иштеп келгенде эмне үчүн буга чейин действие болгон жок деген бир бүтүм чыгарып атам да. Көчөнкү сиздердин чыгарып азыркы бүгүн токтомго алабыз деген токтомду окуп отуруп дагы ушул жерден бир күнөмдөр пайда болуп атат да. Бул жерде айтып кетсем, эң биринчи азыр өкмөт башы болуп отурган. Мына эң биринчи эмеде 7 декабрь 99-жылы прием хвостохранилищада коюлган. Бул жерде турат Силаев деп эле берилип коюптур, Моисеев, Садыркулов, Алыкулов азыр мурунку администрациянын президенти, азыр Сатыбалдиев Жантөрө Жолдошевич, азыркы премьер-министр мына колу турат бул жерде. Ошол убакта транспорт министри болуп турган. Эмне үчүн ушуларды келтирбейбиз? Эгер биз ушуларга эртең ушуну переговорду алып барат, же болбосо ушуну биз түз жакка колдоп берет деп ушуну ишеним артып атабызбы? Андан кийин айта турган болсок, совет директоровдо отурат, Ибраев деген отурат. Эмне үчүн анын фамилиялары айтылбайт? Мына бул жерде печаты менен ошол жерде гос актыга кол коюп турушат. Чунаев деп, мына бизде азыр госкомдо отурат, азыр ошол убакта Кумтөрдө иштеп келген. Андайын айта турган болсок, экинчи вице-премьер Сарпашев Темир Сарпашев ак эмир эме менен азыр Кумтөрдөн договор алып темирин чыгарганы, мына көчө договорун алып отурат Кумтөр менен. Градиент менен алып атат автоолорун. Эмне үчүн ушуну айтпайбыз? Мына бүт кагазы менен турат, кааласаңар таратып беребиз. Мына чыгарып берген 6 миллиард деп жана айтылып аткан 6 миллиард, 6,5 миллиард сом. А эмне үчүн көз карандысыз берген Динара эженин эмеси бекилбей кирбей калып атат? 5 миллиард деп. Биз андан эмне коркуп атабыз 5 миллиардты киргизгенден? Бүт эсептер боюнча эсептелип берилген. Бул элдин астында сиздер келип аткандан кийин, тарыхый нерсе болуп аткандан кийин ушуга бир жооптуу бир эртең элдин астына ала тургандан кийин жооптуу бир чоң милдетти өзүнүн мойнуңузга алсаңыздар. Ушул жерде бир денонсацияга барып туруп, чечкиндүү кадам жасасаңыздар, ошого алып келип туруп, эртеңки күндөн баштап туруп, ошол правлениянын кыргыз элин алып туруп, анан соттошо турган болсок, бул Центара Канадада турат. А Кумтөр Голд компания биякта турат. Жер биздики турат, эл биздики турат. Ошол жерде иштеген адамдар да кыргыз жарандары турат. Толук кандуу иштетип кете алабыз. Иштетип, ошол экен алып келгенге биз. Рахмат. Рахмат. Булар да комиссиянын мүчөсү болуп иштеген. Эмне болду? Эмне деп талап кылышты? Эң биринчи сураганда Садыр Жапаровдон канча акча алдың, ким алып келди, ким уюштуруп атат, Садыр Жапаровдун тиешеси барбы деди. Мен бул жерде Садыр Жапаровдун бир да тиешеси жок. Эч кимден акча алган эмесмин. Мен аягына чейин ушундай эмес, ошончо сага кыйнашты да. Андан сырткары кимдер бар дагы, Жеңишти сурады, Жеңиш Чаркымбаев акча берди, ким берип атат акча деди. Биздин айтсаң болду, жаштардын ортосундагы жана жер иштеткен 10 гектар жер бар да. Ошону чөйүн сатып, ошондон кылган акча болуш керек. Бирок мен акчага эч кандай тиешем жок, уюштуруш иштерине тиешем жок, акчасына тиешем жок. Мен только гана Кумтөр боюнча маалымат берем, анткени мен госкомиссия. Депутат Жээнбеков айтып аткан караколго чыгарып алып сотрудниктер, анткени укук коргоо органдары деп айтылган. Мен бул жерде отурганда ушундай ур токмокко алды деген орун тапкан жок. Кармалып жатканда жана задержание болуп атканда действительно ошондой самбо приему жана рукопашный баягы приемдор колдонулган экен. И ошонун негизинде адамдар жана андай телесный поврежденияны алыптыр. Мен акыйкатчы болуп парламентте шайлангандан кийин 3 күндөн кийин улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагына кирип, ал жердеги отурган адамдар менен жеке сүйлөшүүлөрдү кылып, алардын акыбалынан кабар алдым. Ошондо өзүн Наристе деп тааныштырган адам
аны тартип коргоо кызматкерлери адегенде кармап келип, тергөө абагына алып келип, анан кийин башына кап кийгизип алып туруп, моундай кылып сабаган. Мына колун карайсың, көгөртүп таштаган. Мына. Мындан сырткары бөйрөгө чапкан, бөйрөгө. Ошондуктан мына ушул маселе боюнча мен башкы прокуратурага дароо кат жүзүндө кайрылып, мына ушул маселени боюнча кылмыш ишин козгоп, тиешелүү адамдардын ким күнөөлүү экенин таап, жаза көрүү максатында кайрылдым. Анткени себеби Кыргызстандын баш мыйзамында бирден бир өлкөдөгү мыйзамдуулукту, мыйзамдын сакталышына көзөмөлдүк кылуучу эң жогорку орган катары Генеральный прокуратура, башкы прокуратура эсептелет. Ошондуктан мен кайрылдым, бирок тилекке каршы башкы прокуратура 1 ай боюнча жооп берген жок. 1 айдан кийин мен дагы бир кат жөнөттүм. Ага да жооп алган жок. 3-чү жолу мен мына ушул сүрөттү, анан кийин тасманы кошуп туруп, анан кийин дагы жөнөттүм. Аны ошондо мен башкы прокуратурадан жакында жооп алдым. Анын жообунда чечим кабыл алып туруп, постановление башкы прокуратуранын. Анда биз бул маселени териштирдик, бирок тилекке каршы бул маселеде тартип коргоо органдарынын аракеттеринде, кызматкерлердин аракетинде кылмыштын белгилери жок болгондуктан биз кылмыш козгоодон баш тартабыз деди. Ошондуктан өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул маселеде эми кылмыштын иши дабдана көрүнүп турат да. Мындан сырткары өзүнүн дагы видеосу бар. Ал өзү айтып берип атат. Өзүнүн уруксаты менен мен мунун баарын жаздырып алганмын. Ошондуктан биз башкы прокуратуранын мындай аракети менен макул эмеспиз. Анан башкы прокуратуранын жогорудагыдай чечимин жокко чыгарыш үчүн Бишкектин Октябрь райондук сотуна мен арыз менен кайрылдым. Жанагы уруп сабады деген факты боюнча текшерүү иштери жүрдү деп айтпадымбы? Ошондо камалып жаткан балдардын баары суракка алынган, алардын баарын жазып берген объяснительнийлер бар, түшүнүк каттарынын баары бар. Анан ошол жерде бирөө дагы бизди талаага алып чыгып, бир жерге алып чыгып сабады деген бирөөнүн да айткан сөзү жок. Мен ойлойм, ушул бул депутаттардан эле чыккан, бул баягы элдин башын айланткан сөз болуп атат деп ойлойм мен. Анткени азыр байкасаңыздар, Саруу Жети Өгүздөн келген биздин эмеле чыгып сүйлөгөн адам дагы айтты, бул депутаттар айткандай деп депутаттарга ссылка кылып атат да. Негизи өзү балдар бизди бир жака алып чыгып уруш токмокко алды дебесе, биз эмне депутаттардын айтканы боюнча козгошубуз керекпи? Кичине кызыктуу жагдай болуп атат да. Бирок айтып кете турган нерсе, ошо балдардын баары бизди бирөөлөр бир жака алып чыгып алып сабады деген бир дагы бизде андай показания жок. Сизди качан урду? Ошол күнү кечинде урду. 7-си күнү түнкү саат 8:30-9. Кайсы жака барды? Биринчи ГОУДу алып келишти. ГОУДудан чыгарып СМБга киришти. СМБдан ана мишок кийгизип алып, ана мишок менен башка мишок кийгизип койду, эчтеке көргөн жокпуз да. Кимдер сабады? Чорнуйлар дешти, чыгып четке алып чыгышты. Чорнуда сабады. Анан чечинтип жылаңышты алып жаткызып алыптыр. Эмне деп сабады? Эмне жүрөсүң деп бардым. Баары эми баягы ызы чуулгандар кетип калса керек. Анан киши таппай калып туруп бизди ызы чуулду. Лично мен өзүм гайып жуттан келем. Центрден милет. Фамилияң ким? Бектурганов Нурлан Коюнбаевич, а? Дагы сен куга? Телефон баш өзүм. Көчөч, ачып көчөч. Биягым деле. Эмнелериңчи? Аркаларым, талларым. Сиз ушундайбы? Сен бетиң ким чыкты? Бетиңди көчө. Көчө.